Cırmacılı biz kıylada arvarımdı men aytayını menen. Cırmacılı biz kıylalık çığır menen. Çoğdorundan sudanamın bir yolu çegaranı tozup koyçusum menen. Taciklerдің çegarasızım bolup Habizdeki kulap kalar çığım bolup Harman basın dünyam ayrılgançan yüyüme Aylanayın mamatake Ayvalayın bizge bir yolu. Tacik soylu ve tübüğümün bir zamandan oydan bastı bündüğüm. Bat gelimden görüp kalsam şehitlerdi Hayattan kayıp geldi bilim suyume. Başkalarının çegarasızım bolu Habizdeki kulak kalar çığım bolu Arman basın dünyam aydınlançan yüzüme Aylanayın, karılayın Deputatlar bilge bir yolu. Partiyalar kalağanday kalmışadı Eldim barış aylay verip çarçadı Kazaklarga karkıganı karmandı Beni bilmem çok otobüs kançalı Kızlarımız oylogonu pulu bolu Gülyavanlar kimekledi sır bolu Kıday tağlan esmerse Kıtaylarga getkençe Aylanayın men alayın karındaşım bana bir yol. Bir başkaca sezim bilir dün ömrü Gönlümde gazı üç gönüldürdü Gönlümde gazı üç gönüldürdü Yesimiz var yesimiz çok durmaydı Ay doktorumdan sucuk oldu kim gördü Hayır karaylanan gönlümdür nurton. Саламатсыздарбы туугандар? Мен бул кайрылуум Кыргыз элинин блогерлери, журналисттерге арналат. Урматтуу туугандар, азыркы маалда маалымат согушу болуп атат. Ошондуктан сиздер бүт бар өзүңөрдүн амбицияңарды коюп туруп, касыл бир саясий лидердин же саясий партиянын көрмөн болсоңуздар дагы азыркы маалда бир муштум болойлу туугандар. Азыркы маалда баардыгыбыз биригирип, бири-бирибизден өзүбүздүн немелер капачылыгыбызды кое туруп, баардыгыбыз азыркы маалымат согушуна катышайлы. Өзүңөр көрүп атасыңар, тажиктердин блогерлери Васидин, Нурило дегендер тынбай YouTube'дан кайра Кыргызстанды күнөөлөп атышат. Биз дагы деле болсо бири-бирибиздин WhatsApp группаларыбызга кирип алып, дагы деле болсо бири-бирибизди чукулап атабыз. Эми коюп тургула ушундай маалда, туруп тургула. Азыр бүт бар күчүбүздү, ошол болгон бүт бар баягы журналисттик, блогерлик талантыңарды, потенциалыңарды бүт барын азыркы Баткендеги болгон көйгөйгө жумшайлы туугандар. Мүмкүн болушунча бардыңардын колуңарда материалдар бар. Мүмкүн болушунча орусча, англисче, чет тилде жазып, ошолордо материал кылып чыгара бергиле. Биз калгандарыбыз силерди колдоп, ошол материалдарды биз поделиться этип көбөйтөбүз. Ошондуктан туугандар, блогерлер, журналисттер, дагы бир жолу суранып кетем. Азыр ички өзүбүздүн
кандай бир көз караштарыбызды, бирибизге болгон көз карашты токтотуп турайлы дагы. Болгон бүт бар потенциалыбызды, күчүбүздү ошол Баткендеги болгон согушка өзүңөрдүн талантыңарды, ошол көз карашыңарды ошол жака жумшагыла. Бизге агрессор кирип келген. Сырттан кыргыздар Тажикстанга кирген жок. Тажикстандык байбектер, аскерлер, каракчылар Кыргызстандын территориясына кирип келди. Кегиле туугандар, ошол боюнча сиздер өзүңөрдүн материалыңарды чыгаргыла, а биз бөлүшөбүз. Рахмат туугандар.